Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 23 июл 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген Қарасу базарының жанында жайгашкан стант деген айылдан сатыла турган 4,5 соток жер тилкесинде жайгашкан сатылуучу 2 бөлмөлүү времянка үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Баасы өтө арзан бага коюлду. Мен турган жер бул стант айылынын кире бериши. Қарасу базарына келгениңиздерде ошол Қарасу базарынан Ош Өзгөн жолуну көздөй бул жака жүрөсүздөр. Кеңсай айылы бар Қарасу базарынын жанында. Ошол Кеңсай айылынан өткөнүңүздөрдө бул жер стант айылы болуп калат тугандар. Ушул жерге стант айылына келип, мына жака жүрүп, мындай аралап жүрүп барсаңыздар, Ташыров айылы жайгашкан. Сатылуучу үйүбүз ошол Ташыров айылында. Анан нар жакта дагы бир жолу бар экен, Ташыров айылына жүрүп бара турган. Же ошол жактан жүрүп барсаңыздар болот, же кааласаңыздар ушул стант айылын аралап, ошол Ташыров айылына жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар тугандар, Ош Өзгөн жолуна тактап айтканда 30 адыр тарапка чыгып кетесиздер. Мынакей тугандар, мен жана көрсөткөн дайректтер боюнча жүрүп келе бересиздер. Ошол стант айылынан мына Ташыров айылына өтүп кетсе болот экен. Жана жолун көргөзүп бердим. Стант айылы жанагы чоң центральный көчө. Бул жака бир аз эле аралап жүрүп келсеңиздер, Ташыров айылы болуп калат экен тугандар. Анан бул айылга өзүнүн дагы бул жакта жолу бар экен. Ошол жактан дагы Ташыров айылына жүрүп келсеңиздер болот. Центри, Ташыров айылынын центри мына жакта экен тугандар. Менимче ошол стант айылынан эле бул Ташыров айылына жүрүп келгениңиздер оң болот. Карасу базарына деле жакын экен. Стант айылы Кеңсай, Кеңсайдан кийин уже Карасу базары болуп калат тугандар. Мына сатыла турган жер участогубуз ушул. Мына жакта времянкасы дагы бар экен. Срочно сатка чыкты. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээси номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Ошондо Ташыров айылында ушул сатыла турган жер участогубуз времянкасы менен жайгашкан. Анан байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны дагы өтө көп экен. Эл өтө жеш жайгашкан бул жерде. Себеп дегенде Карасу базарына жакын, жери тегиз. Анан бул жерде таза суу бар, свет дагы бар. Анан бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар экен. Маршруттук каттам дагы бар экен. Карасу базарына келип кетип турат экен тугандар. Так, 4,5 соток тугандар, кызыл китеби бар, документтери так. Чек арасы ушул жерден башталат, анан мына көчө боюна чейин экен. Бул жагы узуну 22 метр. Ушул жерден баштап, кошунан үйүнө чейин 21 метр. 21ге 22 болуп калат. Жалпысынан 4,5 соток. Анан кызыл китеби бар, документтери так, бүт бардыгы жакшы дейт. Условияларына келе турган болсок тугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар. Анан прожекторлары дагы бар экен, кечиндеси жанып. Мына ушул көчөлөр жарык болуп, сон болуп көрүнүп калат экен тугандар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр, бул жер Ташыров айылы көпчүлүгүңүздөргө эле жагат тугандар. Азыр мына времянкаларын дагы көргөзүп берип коеюн. Кийин ээсине чалып өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Жери негизинен тегиз, анан угловой жерде жайгашкан. Кааласаңыздар наркы тараптан көчө кылып аласыздар, кааласаңыздар мына ушул тараптан көчө кылып аласыздар. Варианттары көп. Мына мына тыт дагы бар экен тугандар. Эми мына времянкасын деле көргөзүп берип коеюн. Мына тугандар бүтүп эле калган экен, кумшубак экен дуалдары, электромонтаждары деле бүткөрүлгөн, чердактары черный потолок болгон. Бул биринчи времянкасы, биринчи комнатасы дегеним. Бул жагы мындай киргениңиздерде кухнясы караңыздар. Так, бул жака мындай жүрсөңүздөр, бул болсо дагы бир бөлмөсү болуп калат тугандар. Негизинен мен адрести түшүндүргөнү аракет кылдым. Эң негизги өзү адрес. Анан дагы бир аз түшүнбөй калган болсоңуздар, ээсине чалып дагы да бир толук маалымат аласыздар. Местоположение жөнөтүп коюп калсаңыздар. Ушундай. Так, азыр мына времянканын артына өтөйүн, границаларын көргөзүп, сиздерге баасын айтам. Карасу базарына жакын тугандар. Мына жака бир аз эле чыгып барсаңыздар, стант деген айыл, нар жака жүрсөңүздөр Кеңсай айылы, андан өтсөңүздөр Карасу базары болуп калат. Жакын эле тугандар. Анан айтып өттүм, бул жерде суу бар, свет бар, мектеп, бала бакча, мечит, маршруттук каттам бардыгы бул айылдын өзүндө бар экен. Мына караңыздар, бул жакта дагы үйлөрдүн саны көп. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мына
жанагы времянкабыз, артында болсо менимче бир 2-2,5 метр көчө тарапка чейин калтырылган. Эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $35,000 бааланды. 4,5 соток кызыл китеби бар, анан ар жакта времянкасы дагы бар экен. Күтүп эле калган, бир аз эле ремонт кылып, отделкаларын бүтүрүп, эшиктерин коюп, айнек терезелерин орнотуп, кирип жашай берсеңиздер болот ал времянкага. Баасы $35,000. Анан ээси айтып атат, жакшы кеме болот деп атат. Бул жерде ээсине деле өзү тааныш билиштер келип $25,000 сураптыр эле, бербей коюптур. Өтө эле арзан болуп калат депчи. $35,000 чалып сурап көрөсүздөр. Балким $32,000 берет, балким $30,000 берет. Өзүнө чалып сүйлөшүңүздөр. Колдон чарбаңыздар. Локациясы өтө сонун туугандар.